Президент Садыр Жапаров чакан жана орто ишкерликти колдоо тууралуу жарлыкка кол коюп, өкмөткө көзөмөл кассалык аппараттар ККМ боюнча айыппул өлчөмүн жана бирдиктүү салык ставкасын төмөндөтүү чараларын көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматы бүгүн 28-июлда билдирди. Министрлер кабинетине тийиштүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизүү тапшырмасы берилди. Ал эми Улуттук банкка коммерциялык банктардын көзөмөл кассалык функциясы бар POS терминалдары милдеттүү түрдө колдонуусун камсыздоо талабы коюлду. Өкмөттүн соода жайларында ККМ киргизүү аракеттери ишкерлердин каршылыгын жаратууда. Буга байланыштуу нааразылык акциялары Бишкекте жана аймактарда бир нече жолу уюштурган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы мектеп директорун тандоо 11 августта Баткен облусунун баштала турганын кабарлады. Министрлер 7 облустун да графигин жарыялады. Баткенде 11-12 августта Баткен мамлекеттик университетинде 3 нөмөт менен өтөт. Талапкерлерди каттоо сааты 7:30да башталып, бош орундардын саны 98. Ал эми Жалал Абадта 11-13 августта Жалал Абад мамлекеттик университетинин башкы корпусунда 3 нөмөт менен өтөт. Бош орундардын саны 158. Чүйдө мектеп директорлору 19-20 августта Кыргыз улуттук университетинде 3 нөмөт менен тандалат. Бош орундардын саны 146. Таласта 22 августта Талас мамлекеттик университетинин башкы корпусунда мектеп директорлору тандалат. Талапкерлерди тандоо 2 нөмөткө өтөт. Бош орундардын саны 45. Нарында тандоо 24 августта башталып, Нарын мамлекеттик университетинде 2 нөмөттө өтөт. Бош орундардын саны 35. Ысык көлдүн мектеп жетекчилери үчүн тандоо 21-22 августта Ысык көл мамлекеттик университетинде болот. Ал жакта 3 нөмөт менен өтөт. Бош орундардын саны 85. Азырынча Ош облусунун графиги жарыялана элек. Президент Садыр Жапаров Ысык көл облусунун Сары Ой айылында мугалимдердин санат ден соолук чыңдоо борбору менен таанышып, эс алуудагы мугалимдерден кабар алды. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда мамлекет башчы билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүп, бул жаатта эмгектердин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга басым жасалып жатканын белгиледи. Алсак каталган пансионатка 1000 орундуу корпус кошумча куруу менен ден соолукту чыңдоо жайынын инфратүзүмүн жакшыртуу, потенциалын толук кандуу пайдалануу боюнча бардык мүмкүнчүлүктөр колдонуларын айтты. Улуттук банк жарандарда этият болууга жана азгыруучу сунуштарга ишенбөөгө чакырат. Социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу өздөрүн Улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып, бардык муктаж болгон адамдарга каалаган суммада жана төмөн пайыз менен насыя берүүнү сунуштаган алдамчы адамдар пайда болду. Өз кезегинде алар банктык комиссия катары белгилүү бир суммадагы акчаны алдын ала төлөөнү сунушташат. Мындан тышкары карыз алуучу жеке маалымат берүү менен онлайн анкета толтурууну өтүнүшөт. Улуттук банк белгилегендей, бул алдамчылык аракеттердин бир түрү. Мындай аракеттин максаты сиздин жеке маалыматтарыңызды алуу болуп саналат. Кандай шарт болбосун жеке маалыматтарыңызды, картаңыздын номерин, пин-кодду, картанын жарактуулук нөмөтүн, ошондой эле KFI коддорун, бул коопсуздук коддорду кол коюу тилкесинде картанын алдындагы акыркы 3 сан SMS текстик билдирүүлөр аркылуу атастыктоочу коддорду үчүнчү жактарга, өзгөчө бейтааныш адамдарга бербеңиз. Текшерилбеген белгисиз шилтемелерге кирбеңиз. Ошондой эле ал жакка жеке маалыматтарды жана картаңыздын реквизиттерин эч качан жазбаңыз. Шектүү кайрымдуу адамдарга кайрылам деп сиз ири суммадагы акчадан кол жууп калышыңыз мүмкүн. Бардыгыңыздарды сак болуңуздарды чакырабыз. Кыргызстандын тоолуу райондорунда сели жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 29 июлдан 31 июлга чейин температуранын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде сели жүрүшү күтүлөт. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Ысык көл облусунун дарыяларында дарыялардын нугуна жараша жайгашкан аймактардын жээктерин жана жайылма участокторун жууп, суу каптоолору болушу ыктымал.
Жыл башынан бери 10.632 кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 6 айында Кыргызстандын 6210 жараны Орусияда жашап туруу укугуна ээ болгон. Ош облусунун өкүлчүлүгүндө өтүп жаткан коллегиялык жыйында санарип аймак системасы боюнча тапшырманы аткармаган айыл өкмөттөрдүн аты аталды. Маалыматка ылайык бүгүнкү күндө 160.831 чарба китеби санарип аймак тутумуна киргизилип, 63,7% түздү. 732.770 адам бул тутумга киргизилип, 52% түзгөн. Бул боюнча министрлер кабинети тарабынан чарба китептерди санарип аймак тутумуна киргизилишин 1 августка чейин 75% жеткирүү тапшырмасы коюлган. Бул коюлган тапшырмага карабастан облустун аймагында июль айына карата эң төмөн пайыз көрсөткөн айыл өкмөттөр болду, деди Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов. Эң төмөн пайыз көрсөткөн айыл өкмөттөр Өзгөн районунун Чаңгет айыл өкмөтү, Нукат районунун Караташ, Ири Суу, Найман жана Кулатов айыл өкмөттөрү. Ал эми Алай районунда болсо Белекбаев, Карагулжада Кызылжар айыл өкмөттөрү болду. Ош облусунун 2022 жылдын 1-жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы 2-жарым жылдыгына милдеттери жөнүндө коллегиялык отурумда таза суу, өнөр жай продукциясынын өндүрүлүшү жана салык боюнча планды аткаруу тапшырмалары каралды. Финансы тармагы. Салыктык жыйындар мамлекеттик бюджетте жалпы 1 миллиард 611 миллион сом жыйналды. Жеп план 112% аткарылды. Республикалык бюджеттен 708 миллион сом жыйналып, 97%. Жергиликтүү бюджеттен 903 миллион сом жыйналып, жер 127% аткарылды. Бул жерден баса белгилеп кетишибиз керек, биз республикалык бюджеттен чыккан жокпуз. Ошондуктан урматтуу салык кызматынын башчылары отурат бул жерде. Муну 9 жылдыкта сөз турда республикалык бюджеттен дагы чыгышыбыз керек. Ош шаарынын Исанов жана Масалиев көчөлөрүндө Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын адистери мыйзамсыз жана убактылуу орнотулган тосмолорду, тротуарларда жайгашкан соода объектилеринин тепкичтерин алуу иштерин жүргүзүшүүдө. 2 күндүн ичинде Исанов менен Масалиев көчөлөрүнүн боюндагы 15ке жакын мыйзамсыз тосмолор жана тепкичтер алынды. Аталган тротуарларды реконструкциялоого тоскоолдук жараткан 15ке жакын ар кандай объектилер буздурулду. Масалиев көчөсүндө курулуп жаткан тротуардын узундугу 2500 метр болсо, Исанов көчөсүндөгү тротуардын узундугу 640 метрди түзөт. Быйылкы жылы 38 көчөдө тротуар куруу пландалууда. Учурда 15 көчөдө курулуш иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы Ош мэриясы тарабынан Ош шаарында тротуар куруу жылы деп жарыяланган. Домуңуздун алгакты таза кенен болуп турса кандай жакшы. Туурабы? Андан келип эле урунуп, лестницага уруна берсеңиз жакшы эмес да. Азыр байыртан бери бул жерде 3-4 күндөн бери бузабыз, алгыла деп эч ким албайт да. Азыр мына бузганын келгенде документим бар деп чыгат.